Чубагажы парламенттик шайлоонун убагында дагы мелерге даже сүрөтү менен чыгып баланча партияны колдойм деп агитация жасаган. Андан кийин устун агитацияда жасап жүргөн телевизордон ошондо борбордук текшерүү шайлоо комиссиясы чакырып алып, буга эскертүү берген официально. Ал ошондон кийин деле жыйынтык чыгарса болмок. Бул азыр болсо эми муну көрүнүп турат. Уюштуруучулар Чубагажы Алымдар кеңешинин мүчөсү экенин баары билет. Азыр 2014-жылкы муфтияттын уставы боюнча Алымдар кеңеши башкарат муфтиятты. Муфти эмес. Муфтийдин шайлоосун Алымдар кеңеши шайлайт. Бул өзүнчө айтканда бир диний жактын парламенти десек болот да. Бул Чубагажы Алымдар кеңешинин мүчөсү болуп туруп, бул шайлоо ишине аралашканы бул мыйзам бузуп атат. Эң туура айтып атасыз. Эми бул жөнүндө көрөсүңөр эч нерсе деле болбойт Чубагажы. Себеби дегенде агитация бийликтин өкүлүн колдогула деп жасап берип атат. Мунун дагы экинчи чатак жери бар. Ал айтып атат, силер билесиңер, бул киши саждага башын койгон киши деп атат. Демек, эми эл түшүнбөйт деп атат. Намаз окуган киши ушуну колдогула деп атат. Көрдүңөрбү? Диний агитация. Демек, намаз окуган кишини шайлабагыла деген сөз да. Буга дагы баа бериш керек. Жанагы текстти изучать этелик. Ушул жерде бир мында призыв бар экен, тигиби деп мына Сапанов окшогон анализ эмне үчүн Чубагажынын үстү менен жүргүзгөнгө болбосун? Жүргүзүлбөйт көрөсүңөр. Себеби дегенде мына бул артында таасирлүү саясатчылар турат. Бул өзү бир топ туура эмес сөздөрдү айтып, жанагы кийинген боюнча, хиджаб боюнча, башка маселе боюнча сүйлөгөндө дагы бул бир топ талкууга алынып келип, анан кийин президент өзү чакырып алып, анан кийин бир аз замечанияларын айтып, анан ошондон кийин буга баары эле сходится с него. Ошон үчүн бул жерде баягы эми бул мыйзам бузса да бул биздики да деген сөз көрүнүп атат да, двойной стандарт деп коет, муну ачык эле айталы. Болбойт, эгерде башка жөнөкөй эле бир диний аалым баланча талапкерди шайлагыла деп айтса, бийликтин талапкери эмес. Бул жерде сөз чара колдонулмак. Муфтият чыгып эч заявлениясын бермек. Бул туура эмес айтып атат деп. Муфтият унчукпай атпайбы? Чубагар ушул жерден жаңылды, мыйзам бузулуп атат деп, башка эч ким деле айтпай атат. Центр избирком деле айтпайт. Эми аны Чубагаждын эмне кылабыз? Антиги башка бийликтин өкүлдөрү деле барып алып агитация жүргүзүп атпайбы бийликтин өкүлдөрүнө деп. Анан ошон үчүн биз таза шайлоо өткөрөбүз, таза коом курабыз дегенден баары эле шайлоонун астындагы эле бир лозунг болуп атат да. Калып атат эми. Ошо бул эми мына мыйзамдуулук куралык, жакшынакай мыйзамдуулук менен жашайлык деп коюп эле анан ошодон эле кайта эски нугубузга түшүп кетип калып атпайлы. Чубагажынын эл чогулуп уккан менен мунун артынан ээрчиби эл деген бул башка маселе. Чубагажы муфти болгондогусун деле көргөнбүз. Чубагажы муфтийликтен түшкөн себептерин деле билесиңер. Өкмөткө миллиондогон салыктарды төлөбөй коюп камалып кете баштаган. Ошондо депутаттар кой, ал киши эле бул киши эле деп атып Атамбаев макул болуп, Чубагажынан кутулуп чыккан ошол иштен. Так что бул киши мыйзам бузганга дайым эле ыктап барып эле бир тиет, анан мындан жыйынтык чыгарбайт да. Бул мен Чубагажынын артынан бирөөлөр ээрчип кетет, андай болбойт деген мен буну күмөнүм бар чынын айтканда. Бул боюнча изилдөө жүргүзүлгөн. Кыргызстандагы диний авторитеттер боюнча мунун жыйынтыгын аппарат президентке, өкмөткө бергенбиз. Ким эң таасирдүү, эң көп элдер уккандар дегенде биз размечать эткенде Чубагажыны анан нормативдүү экөөнү көп уккандар бар экен. Бирок ишенесиңерби ушулардын айткандарына деген жерде муфтийдики рейтинги жогору экен. Азыркы муфтийдики жана бир топ башка адамдардыкы. Ошон үчүн булар баягы эстрадный жагындагылар адамдарга окшоп кетип атат да. Эми мындай бизде чынын айтканда бул өтө оорлуу маселе. Чубагажы өзү деле айтып жүрөт, мен чоң аалым эмесмин деп. Бизден Кимсан Бажыдан башка аалым деле жок эми чынын айтканда Кыргызстанда.